химиялык реакциялардын ылдамдыгы. Негизи эле ылдамдык деген эмне? Биз физикадан билебиз, ылдамдыктын формуласы, жолдун формуласы, реакциянын бул бирдик убакыттын ичинде автомобиль канча жол басты. Бул химиялык реакциянын ылдамдыгы менен кандай байланышта? Демек биз физикадагы формуланы жазып алалы. Ылдамдык барабар S бөлүнгөн T. Демек S жол, метр, убакыт секунда. Демек 1 секундада канча жол басып өттү. Ошол сыяктуу эле химиялык реакциянын ылдамдыгы дагы V тамгасы менен белгиленет. V барабар дельта S, S дельта S бөлүнгөн дельта T. Бул эмне деген сөз? Бул дельтасы деген бул заттын реакцияга кирген же реакциядан пайда болгон заттардын концентрациясынын айырмасы. Ал эми дельта T деген убакыт. T2 демек дельта T. Демек убакыттын өзгөрүшү да башкача айтканда. Эми реакциялардын ылдамдыгы жөнөкөй эле турмуштан мисал келтирсек, кээ бир реакциялар көз ачып жумганча жүрөт. Мисалы акиташты өчүрүү, же уксусту өчүрүү, же газдын күйүшү, бул көз ачып жумганча жүрөт. Ал эми айрым реакциялар өтө жай жүрөт. Мисалы темирдин дат басышы. Темир айлап, жылдап жерде жата бергенде бир нече убакыттан анан дат басып, коррозияга учурап, башка затка айланат. Эми реакциянын ылдамдыгын V барабар дельта S бөлүнгөн дельта T, мунун бирдиги кандай болот? Ошону чыгарып көрөлү. Биз S'нын бирдигин билебиз. Концентрациясы, заттын концентрациясынын бирдиги моль бөлүнгөн литр. Моль бөлүнгөн литр. Ал эми убакыттын бирдиги секунда. Демек ошондо реакциянын ылдамдыгынын бирдиги моль бөлүнгөн литр көбөйтүү убакыттын бирдиги секунда. Демек биз ушул бирдикти колдонуп маселе чыгарууга дагы ушул формуланы колдонуп иштесек болот. Эми реакциянын ылдамдыгы эмнеге көз каранды? Эң биринчи реакциянын ылдамдыгын тездетиш үчүн формуладан карасак, мына С заттардын реакцияга кирген заттардын концентрациясына көз каранды. Демек, биринчиси заттардын концентрациясына көз каранды. Концентрациясы. Мисалы, буга мисал келтирсек, түз көз каранды. Түз пропорционалдуу. Мисалы, могу жерден сүрөттөн карасак, бул жерде заттын абада күйүшү. Бул абада кычкылтек билебиз, 21% кезет. Ал эми могул таза кычкылтек, 100% кычкылтек. Демек, зат абада акырын жай күйөт, ал эми таза кычкылтекте тез жалындап, бат жаркырап, жакшы күйөт. Демек, бул эмне деген сөз? Бул кычкылтектин концентрациясы көп болгондо күйүү реакциясы тез жүрөт дегенди түшүндүрөт. Экинчиси температурага көз каранды. Температура. Мисалы, могу экинчи сүрөттөн карасак, мына бул жерде T1, T2. Температура T1 кичине T2ден. Демек, температура аз болгондо реакциянын ылдамдыгы да аз болот. Ал эми температураны жогорулатканда реакциянын ылдамдыгы дагы өсөт. Демек, бул ушул көз карандылыкты Вантков, окумуштуу Вантков момундай формула менен туюндурган. Вантковдун эрежеси деп аталат. V-T2-нин V-T1-ге болгон катышы барабар гамма. Гамманын даражасы T2 минус T1 бөлүнгөн 10 градус. Бул эмнени түшүндүрөт? V-T2, T2 убакыт убагында ылдамдык, V-T1 болсо T1 убагындагы же температуранын убагындагы ылдамдык. Гамма болсо турактуу сан, температуралык коэффициент деп аталат, гамма. Ал эми бул T2 акыркы температура, T1 баштапкы температура, бул 10 градус. Демек, Вантковдун эрежеси эмнени түшүндүрөт? Температураны ар бир 10 градус Цельсияга жогорулатканда реакциянын ылдамдыгы V-T1-ге болгон канча эсе өстү деген түшүндүрөт. Бул 2ден 3-4 эсеге чейин жогорулайт дегенди түшүндүрөт могул формула.
Демек температураны ар бир 10 градуска жогорулатканда реакциянын ылдамдыгы 2-ден 3-4 эсеге чейин жогорулайт. Бул Ван Хофтун эрежеси. Үчүнчү, катализаторго көз караңдар. Катализатор. Катализатор деген эмне? Катализатор бул реакциянын ылдамдыгын тездетет, бирок өзү чыгымдалбайт, реакцияга кирбейт. Мисалы, могу жерден карасак, могу графиктен. Мисалы, мына могу жерде графиктен көргөзүлүп турат, катализаторду колдонгондо реакциянын ылдамдыгы жогорулайт. Мына эң активдүү точкасы могу жер. Демек ушул жерде зат эң көп пайда болот. Андан кийин анан катализатордун өзү чыгымдалбайт, продукту бул продукт. Ал эми могу графикти карасак, бул ингибитор деген сөз. Ингибитор деген эмне? Ингибитор 4-деп коелу. Ингибитор бул катализатордун карама-каршысы. Башкача айтканда, керексиз ингибитор. Керексиз реакцияны азайтышта керек болуп калат да. Мисалы, датпасы, темирдин датпашы коррозия. Темирдин коррозиясы. Ушул коррозия бизге зыяндуу да, кереги жок. Темирди жараксыз кылып салат. Демек ушул коррозияны басаңдатыш үчүн ингибитор деген зат кошулат. Демек эрежеси кандай болот анда? Реакциянын ылдамдыгын төмөндөтүүчү заттар булар ингибиторлор. Демек могу жерде көрүнүп турат. Демек ингибитор кошкондо реакциянын ылдамдыгы азаят, заттын пайда болушу төмөндөйт. Демек бул графикте көрүнүп турат. Демек дагы бир шарты реакциянын ылдамдыгы дагы эмнеге көз каранды? Заттын өзүнүн жаратылышына, табиятына, заттын табиятына. Мисалы, бир зат активдүү болсо, экинчи зат пассивдүү. Мисалы, натрий менен калийди салыштырсак, натрий, калий же кальций жана башка. Демек буларга караганда калий активдүү, натрийге караганда. Демек ар бир зат өзүнө мүнөздүү, табиятына мүнөздүү касиетке ээ. Ошого жараша дагы болот. Демек бул заттын табияты. Демек реакциянын ылдамдыгы ушул шарттарга көз каранды. Бул